Здравствуйте! Добро пожаловать на очередное видео. Саламатсыздарбы? Дагы бир видеого хош келиңиздер. В этом видео мы с вами поговорим об интересных фактах о чернилах. Бул видеодо биз сыя жөнүндө кызыктуу факттарга карайбыз. Чернила деген сыя деген. Сыя биз жазуучу сыя. Итак, давайте начнем. Чернила, как сказано в словарях, являются цветной жидкостью, которые используются для письма, черчения или печати. Самые древние чернила были обнаружены археологами в Египте. Египтяне изготавливали их из золы корней папируса, которую смешивали с раствором камеди или комеди, клейким соком вишни или акации. Подобная смесь имела существенный недостаток. Со временем она высыхала и отваливалась от бумаги. Бир аз окуп которобуз, анан бул видеодо мен бат-бат которгонго аракет кылам. Себеби буга чейинки чыккан видеолордо, мисалы үчүн, эмне үчүн кээ бир учурларда о тамгасы а болуп, е тамгасы и болуп, я тамгасы и болуп окулат. Алар жөнүндө мен түшүндүрүп айтып кеткем. Бул видеодо бат-бат которуп, кээ бир гана учурларда акырын талкуулаганга аракет кылам. Чернила, как сказано в словарях, сыя, ушул сөздүктөрдө айтылгандай, являются цветной жидкостью. Булар түстүү, суюктук болуп эсептелет, которая используется для письма, черчения или печати. Ушул бир нерсени сызуу, жазууларга жа печать, ушундай штамптарды коюуга колдонулат. Самые древние чернила были обнаружены археологами в Египте. Эң байыркы сыялар археологдор менен Египетте табылган экен, были обнаружены, ушул жактан табылган экен. Египтяне изготавливали их из золы корней папируса. Папирус деген өсүмдүктүн тамырларынын күлүдөн жасалган экен, которую смешивали с раствором комеди. Мен бул сөздү эмне экенин чын айтсам билбейм. Комеди деген раствор менен аралаштырып, ал эмне экен? Клейкий сок вишни или акации. Комеди деген бул ушул кичинекей гүласын же акация деген өсүмдүктүн согу экен да. Клейкий сок деген мындай. Клейкий деген клейге окшош жабышкак. Подобная смесь имела существенный недостаток. Мындай аралашма, подобная деген, мындай ошого окшогон аралашманын өтө маанилүү же өтө олуттуу бир кемчилиги бар экен. Со временем она высыхала и отваливалась от бумаги. Уақыт өтөрү менен канча бир убакыттан кийин ал кургап кагаздан түшүп калчу экен. В Древней Греции и Риме простолюдинам строго запрещалось писать чернилами красного цвета. Использовать их могли только правители. Байыркы Греция жана Римде простолюдинам, жөнөкөй адамдарга кызыл түстөгү сыя менен жазганга өтө катуу тыюу салынган экен. Использовать их могли только правители. Аларды бир гана башкаруучулар же башчылар колдоно алат экен да. В состав входили киноварь и пурпур. Курамына киноварь жана пурпур деген ушундай бир кандайдыр бир материалдар кирет экен да. Пурпур бул бир боек да. Ушундай учурларда эгер кээ бир сөздү эмне экенин билбесеңиздер, жөн эле, мисалы үчүн, ал сөздү эгер компьютерде отурсаңыздар өтө эле ыңгайлуу болот, же телефондон көрүп аткан болсоңуздар деле муну кылса болот. Мисалы үчүн, мен азыр бул жака жаңы баракча ачам дагы. Киноварь деп жазам. Киноварь деп жазсам, бул жакта эмне деп чыкты? Самый распространенный ртутный минерал. Кандайдыр бир химиялык зат экен. Макул, бул мага өтө деле маанилүү эмес. Пурпур деп жазабыз. Так, источник тирский пурпур. Краситель различных оттенков от черного до темно-фиолетового цвета, извлекавшийся из морских брюхоногих моллюсков. Пурпур деген боек экен. Кандай боек? Ушундай деңизде жашаган моллюсктардан жасалган боек экен да. Бул түшүнүктүү. Кайра өзүбүздүн текстибизди кайра келебиз. Именно с помощью чернил люди передавали из поколения в поколение свои мысли и знания. Дал ушул сыянын жардамы менен адамдар бир муундан экинчи муунга
өз ойлорун жана билимдерин өткөрүп келишкен. Недаром английский поэт-романтик Джордж Байрон сказал однажды. Англиялык поэт-романтик Джордж Байрон бир жолу бекеринен айтпаса керек. Недаром деген бул бекеринен. Дар деген берип салуу, да, белек, дар. Демек белек көбүнчө эмне болот? Эч кандай төлөнбөйт, акысыз болот. Ошондуктан подарок деген бар го, белек. Дар дагы белек. Ошол немеси тамыры бир да. Недаром деген ошо бекеринен. Бекеринен айтпаса керек. Кантип айтпаса керек? Одной капли чернил достаточно, чтобы возбудить мысль у миллионов людей. Бир тамчы сыя миллиондогон адамдардын оюнда, башында бир ойду ойготууга жетиштүү. Бир тамчы сыя менен миллиондогон адамдардын ойготсо болот дегендей. Владимир Ильич Ленин ухитрялся передавать из царской тюрьмы письма соратникам. Ленин, бул ким экенин билебиз, Владимир Ильич Ленин цар түрмөсүнөн, падыша түрмөсүнөн өз коллегаларына каттарды берүүнүн айласын тапкан экен да. Ухитрялся деген бир айласын табуу деген да. Ухитрялся передавать из царской тюрьмы письма, написанные бесцветными чернилами. Да, кандай сыя менен жазылган каттар, түссүз же бир өңсүз сыялар менен жазылган каттар экен да. Демек бир кагаз, бош эле кагазда эчтекеси жок. Рецепт их был довольно прост. Анын рецепти өтө эле жөнөкөй болчу экен. Довольно прост деген мындай жетиштүү эле жөнөкөй. Из мякиша черного хлеба изготавливалась чернильница, в которую заливалось молоко. Кара нандын жумшак жеринен чернильница деген ошол сыя турган бир идиш да. Ошол идишти жасайт экен. Балким мынтип ошол жумшак жерини мынтип мыжыктап туруп, анан кийин мындай кичинекей бир идиш кылат окшойт да. В которую заливалось молоко. Ошонун ичине сүт куюлчу экен. Им писался текст на бумаге. Ошол сүт менен текстти кагазга жазчу экен. Молоко высыхало и становилось невидимым на белом листе. Сүт кургап, ак кагазда мындай көрүнбөй кала турган түскө айланып калат экен да. Мисалы үчүн сүт менен жазсаңар, сүт ак да, кагаздагы ак. Для того, чтобы прочесть написанное, нужно было немного подержать лист над свечой. Жазылган нерсени окуш үчүн ошол кагазды шамдын үстүндө кармап туруш керек экен да, бир аз. Нужно было немного подержать лист над свечой. В случае опасности Ленин съедал чернильницу вместе с чернилами. Кандайдыр бир коопсуз ситуацияларда, мисалы үчүн, балким ошол жерде кароол келип калса, же дагы бирөө келип калса, Ленин ошол чернильницаны, сыянын идишин, анын ичиндеги сыялары менен жеп салчу экен, жеп койчу экен. А чернильница эмне экенин билебиз? Чернильница бул баягы ошол нандын жумшагынан жасалган, а чернила ошондо эмне болуп калат? Сүт болуп калат. Вместо молока можно использовать также сок лимона. Сүттүн ордуна ошондой эле лимондун согун колдонсо болот экен. Осьминоги, каракатицы и кальмары в случае опасности способны выбрасывать из себя вещество, очень похожее на чернила. Осьминогтор, каракатицалар жана кальмарлар бир кандай бир коопсуздук абалында өзүнүн ичинен кайсы бир затты ыргытылат экен да, способны, бир нерсе колунан келет, выбрасывать, ыргытуу из себя өзүнүн ичинен вещество, зат, очень похожее на чернила. Ушул сыяга өтө окшош бир затты ыргытат экен. Мисалы үчүн ошол осьминогту көрүп калсаңыздар аквариумда, анан барып туруп ага аны коркутуп, же аны тийишсеңиздер, же аны урсаңыздар, балким бир кандай кылбаңыздар, алар ошол ичинен бир сыя чачат экен да, коркутуп чачабы, кыскасы ошол коопсуз абалда ошентет экен да. Его действительно можно использовать для письма. Ошол сыяны чын эле жазуу үчүн колдонсо болот экен. Кроме этого, оно используется в ресторанах для приготовления различных соусов под макароны. Андан сырткары ал, ошол зат, ресторандарда макарондор үчүн жасалган соустар үчүн колдонулат экен да, ресторандан. Для приготовления, жасоо үчүн. Самые дорогие в мире чернила, бул жер өтө кызыктуу, менче, мен үчүн дагы өтө кызыктуу болду. Мисалы үчүн адамдардын, байлардын кандай гана калоолору жок, байлардын кандай гана ойлору жок,
Самые дорогие в мире чернила изготавливает дизайнер Дида. Дүйнөдөгү эң кымбат сыяларды Дида деген дизайнер жасап чыгат экен. Он делает их из денежных купюр. Аларды, сыяларды акча купюраларынан жасайт экен да. Акчаны кагаздан жасайт экен, акчадан. Для изготовления небольшого тюбика чернил требуется около 10 тысяч долларов. Кичинекей сыянын тюбигин жасаш үчүн 10 000 доллар керек кылат экен. Естественно, что использовать их могут только очень состоятельные клиенты. Албетте, естественно деген мындай табигый, албетте деген ойду берет. Албетте, аларды эми состоятельный, колунда бар, состоятельный деген колунда бар клиенттер гана колдонулат экен. Дагы бир кызыктуу факт. Редактор комиксов Марк Грюнвальд был сотрудником компании Marvel Comics почти 20 лет. Комикс деген бул ушундай журнал. Ичин ачсаңыз, ичинде эмне бар? Сүрөттөр бар. Мындай сүрөткө окшоп, мультфильмге окшоп тартылган сүрөттөр жана алардын жанында ошол окуяларды айтып, мындай тексти бар да, окуяларды сүрөтүн карап, анан окуялардын эмне болуп атканын көрүп окуй бересиз да. Өтө кызыктуу. Мисалы үчүн, сиз ата-эне болсоңуз, балдарыңызга алып берсеңиз, ал ушул комикстер негизи окууну, аябай окууну сүйүүнү үйрөтөт да. Себеби аябай кызыктуу. Мен мисалы үчүн азыр деле аларды окууга даярмын, себеби алар өтө кызыктуу. Ушул комикс, Marvel Comics деген комикстердин, комикс журналынын редактору Марк Грюнвальд ушул жерде иштечкен. Бул сотрудником компании 20 жылдан бери иштечкен, 20 жыл иштеп 1996 жылы он скончался в 1996 году в результате сердечного приступа. Жүрөгү кармап калып, сердечный приступ деген жүрөк кармап калды. Жүрөк кармап калып, каза болуп калыптыр 96 жылы. Перед смертью Грюнвальд заявил, что его труп необходимо сжечь. Өлөрдүн алдында Грюнвальд бир айткан экен. Анын денесин, анын өлүгүн үйгүзүп салыш керек депчи. А пепел смешать с чернилами. Андан калган күлдү сыя менен аралаштырып, чтобы использовать для печати комиксов. Комикстерди жаратуу үчүн колдонгула деп айтыптыр да. Ушундай кызыктуу адам болгон экен. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Я надеюсь, что вы чему-то научились. Мен ушул видео сиздерге жакты деп өтө үмүттөнөм. Если вам было интересно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте свои вопросы. Сиздерге жаккан болсо бизге комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар, бул видеону менен бөлүшүңүздөр сураныч. Эгер бизге каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар. Анан албетте өзүңүздөрдүн билимиңиздерди мындан дагы көтөрүш үчүн интернетке кирип, мисалы үчүн сизге жаккан нерсе жөнүндө мындан ары дагы изилдесеңиз болот. Ошол эле сыялар жөнүндө мындан ары изилдесеңиз болот. Бул жакшы. Өзүңүзгө жаңы билим аласыз, ошондой эле мисалы үчүн ошол орус тили билимиңизди дагы өркүндөтөсүз деп ишенем. Удачи, до скорых встреч.